Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Москва шаарындагы Кузьминки метро станциясынын жанында жүздөгөн мигрант массалык мушташ уюштурушкан. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Басылмалардын айтымында мушташ жергиликтүү театрдын алдындагы аянтта болгон. Элдин көптүгүнөн унаалар талкаланган. Жаңжалдын катышуучулары кыргыз менен тажик мигранттары. Бир нече адам оор жаракат алып, аларды тез жардам унаасы менен окуя болгон жерден алып кетүүгө аргасыз болушкан. Полиция окуянын бир катар катышуучуларын кармаган. Алар полиция бөлүмүнө жеткирилген учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Бүгүн 13 июлда өлкөдө $1 84 сом 90 тыйынга чейин сатылууда. Республиканын коммерциялык банктарында долларды сатып алуу 84 сом 20 тыйындан 84 сом 50 тыйын болсо, долларды сатуу 84 сом 75 тыйындан 84 сом 90 тыйын болууда. Ал эми Улуттук банктын расмий сайтында доллардын курсу 84 сом 77 тыйын деп көрсөтүлөт. 1 еврону сатып алуу 99 сом 30 тыйындан 100 сом 30 тыйынга чейин болсо, сатуу 101 сом 20 тыйындан 101 сом 60 тыйынды түздү. Рубльдын баасы сатып алуу 1 сом 13 тыйын болсо, сатуу 1 сом 15 тыйындан болууда. Ушул жылдын 28-29 апрель күндөрү чек арадагы куралдуу кагылышууда турак жайлары жабыркаган баткендиктерге курулуп жаткан үйлөр жай мезгилинин аягында берилет. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев айтканын министрликтин басма сөз кызматынан кабарлашты. Белгилүү болгондой, министр кыргыз-тажик тилкесинде болгон окуяда жабыркаган Лейлек районунун Максат айылында иш сапарда жүрөт. Анын алкагында чек арадагы чыр-чатактын кесепетинен талкаланган турак үйлөрдүн ордун калыбына келтирүү иштери башталган жана ушул жайдын аягында колдонууга берилерин айтып өттү. Министрлик тарабынан тажик тараптан куралдуу кол салуудан жабыркаган 136 турак жайдын орду тазаланып, 32 көчмө үй жана 61 чатыр тигилген. Жабыр тарткан элге 1716 тонна гуманитардык жардам жеткирилди дешет мекемеден. Бишкек шаардык милициясынын кайгылуу кызматы жол кырсыктарынын алдын алуу үчүн айдоочуларга төмөндөгү эрежелерди так сактоого чакырат. Бул тууралуу аталган кызматтан билдиришти. Алар: унаага отурганда сөзсүз коопсуздук курун тагынуу зарыл. Унааны башкаруу учурунда башка нерсеге алагды болуп же чөнтөк телефонду колдонууга тыюу салынат. Мас абалында автоунаа башкаруу көптөгөн кырсыктардын жана кылмыштардын башталышы экендигин унутпаңыз. Сиздин астыңыздагы унаага эч качан кепилдик бере албайсыз. Андыктан астыдагы аралыкты сактаңыз. Шашкан шайтандын иши, ошондуктан ылдамдыкты көрсөтүлгөн белгиден ашырбаңыз. Айдоочуга сырткы көрүнүш тоскоолдук жаратпаш үчүн унаанын алдыңкы жана каптал терезелерин атайын көңүртөп же караңгылатып айдабоо зарыл. Эң негизгиси, унаага отурарда техникалык унаанын техникалык абалына көңүл бурганыңыз оң. Жогорудагы көрсөтүлгөн эрежелер жөнөкөй болгону менен жол унаа кырсыктарын алдын алууда чоң көмөк көрсөтөрүн унутпаңыз. Мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Кытай бөлүгүндө жайгашкан өткөрүү пункттары аркылуу жүк өткөрүүнү көбөйтүү үчүн Кытай тарап менен туруктуу негизде сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул тууралуу бажы кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык кезектеги сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кытай Эл Республикасынын Кыргыз өлкөсүндөгү элчиси Ду Девен Кытай Эл Республикасы калкты эмдөөдө жигердүү жүрүп жатканын билдирген. Кытай Эл Республикасынын элчиси чек ара коопсуздугун камсыз кылуу максатында өткөрүү пункттарынын кызматкерлерин айдоочуларды, товарларды жана транспорттук каражаттарды ташуу менен алектенген башка адамдарды приоритеттүү тартипке вакцинациялоону сунуш кылгандыгын эске алып, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Кыялбек Мукашев калкты эмдөө жүргүзүү жөнүндө айтып жатып, товарларды жана транспорттук каражаттарды ташуу менен алектенген адамдарды да эмдөөдөн өткөрүүнү билдирген. Кытай тарап менен биргеликте Туругар жана Эркеч Там өткөрүү пункттары аркылуу жүк ташууну көбөйтүү боюнча жигердүү иштер жүргүзүлүп жаткандыгын белгилей кетүү керек деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, кечээ Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйынында депутаттар мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Кыялбек Мукашевден дагы сурашкан. Бүгүн 13 июлда коңшу Казакстанда 3693 адамдан коронавирус илдети аныкталды. Мындай маалымат аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Басылмалардын маалыматтарына караганда, акыркы суткада Нур Султан шаарында эң көп илдет аныкталгандар катталган. Анда 978 адам аталган илдетти жуктуруп алган. Алматы шаары 535, Шымкент шаары 169, Акмола облусу 140, Актөбө облусу 36. Калгандары башка аймактардан катталган. Ал эми 1770
70 жаран илдеттен сакайып, ооруканадан чыгарылган. Казакстанда жалпы COVID-19 илдетин 400.672.417 адам жуктуруп алган. Бишкек шаардык мэриясы мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын Ысык көлгө эс алууга жөнөттү. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматынан билдиришти. Ысык көл жайкы эс алуу лагерине 1-май районундагы жалпы билим берүү уюмдарынын окуучуларынын кезектеги агымы 65 бала жөнөтүлдү. Жетим, жарым жетим балдар ата-энелери, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары эс алууга кетишти деп жазылат билдирүүдө. Райондун жалпы билим берүү мекемелеринин окуучулары үчүн Ысык көлдүн жээгинде эс алууга жолдомону бөлүштүрүү жана арыздарды кароо боюнча комиссия өткөрүлүп, биринчи агымы 65 арыз каралган. Жай мезгилинде балдардын эс алуусун ден соолугун чыңдоо максатында Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгы тарабынан билим берүү уюмдарына жалпысынан 437 жолдомо бөлүнгөн. Футбол боюнча Европа чемпиону аталган Италия курамасынын жеңишин майрамдоо учурунда Италияда бир нече адам каза болду. Бул тууралуу чет элдик спорттук басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, финал болгон түнү Катания провинциясында жол кырсыгы катталып, 19 жаштагы бала каза болуп, дагы 4 жаракат алышкан. Алардын бардыгы Италия курама командасынын жеңишин майрамдоо үчүн бара жатышкан. Фоч провинциясында скутер айдап бара жаткан 32 жаштагы адам жеңишти майрамдап жаткан адамдар тарабынан атылып өлтүрүлгөн. Ошондой эле Венецияда каналдын биринен орто жаштагы эркек кишинин сөөгү табылган. Полиция белгисиз адамдын өлүмү Италия курама командасынын финалдагы жеңишин массалык майрамдоо менен байланыштуу болушу мүмкүн экендигин билдирген. Мындан тышкары Италиянын ар кайсы шаарларында массалык майрамдоодон жаракат алгандар көп экени айтылды. Бүгүн 12-июлга караган түнү түндө өткөн финалдык беттеште Италия Англияны пенальтилер сериясында утуп, тарыхында 2-чи рет Европа чемпиону аталган. Кайра шайлоонун жыйынтыгы 24-июлга чейин чыгарылат. Бул тууралуу БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова билдирди. 14-июлга чейин добуш берүүгө катышкандардын тизмеси порталга илинет. Андан кийин расмий жыйынтык чыгарылып, жеңишке жеткен партиялардын депутаттарына мандаттар тапшырылат. Эске сала кетсек, 11-июль күнү кайра шайлоо Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында болуп өттү. Бишкек шаарында 4,5 миңден ашык керектөөчү карыздары үчүн жарыгы жок калышы мүмкүн. Түндүк электрдин маалыматына ылайык Урду калаадагы электр энергиясы үчүн дебитордук карыздын суммасы 8 миллион сомду түзгөн. Эртең автоматташкан система мындай керектөөчүлөрдүн жарыгын аралыктан өчүрүп баштайт. Андыктан тез арада эсеп дүмүрчөктөрдү төлөө сунушталат. Төлөмдөрдү терминалдар жана электрондук капчыктар аркылуу жүргүзсө болот экенин эскертебиз.